Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис: "Инна хазал илм динун." Бул илим, бул диниң бул. "Фанзур амман та'хузуна динакум." Диниңерди кимден алганды тандагыла. Бул ислам дининдеги илимдер не экен? Бул илим диниң дейт. Бирок диниңди кимден алып атасың, ошону тандагын дейт. Мисалы мусулман мамлекеттерде, Арабстандарда туруп алып бирөө шарият айта турган болсо, шариятта андай деп тур, Аллах Таала мындай деп тур, Куранда мындай деп, бул адал, бул арам десе, биринчи сурап айтат: "Кечиресиң бир тууганым, сенин устазың ким?" дейт. Не дейт экен? Устазың ким дейт? Чубагдамлын устазы ким? Чубагдамлардын устазы биздин Молластардамлардын устазы ким? Абдурашид Казы. Булардын илимин алса болот дейт. Бул теги таза устаздардан шагирт болуп келиптир дейт. Мен устазың ким десе, китептен окудум, интернеттен окудум десе, анда сен дин жөнүндө сүйлөбө дейт. Сен алым эмессиң сен. Сен устаз көрдүңбү? Ошондуктан бул жерде диниңди кимден алганды туш келген эле паракчадан же брошюркадан же шайх интернеттен ала бербейсиң. Чүнктү булагыңды тандайсың. Ислам дининдеги негизги маселелерде не дейт экен? Чубагдамла Молла Газдан окуптур, Молла Газы Молла Абсаттардан окуптур, Молла Абсаттардамла Казы Абдурашид Максумдан окуптур, Казы Абдурашид Паланжа окуптур. Устаздар белгилүү болуш керек. Анан жөн эле мен интернеттен алдым, брошюркадан окудум деп боло албайсың андай. Бүгүн тилекке каршы кээде дин маселесин айта турган болсо, ким эле болсо ойлонбойт да. Сен акимдин атынан жооп берип атасың. Айыл өкмөтүнүн атынан жооп берип атасың. Шарият Алланын пайгамбардын атынан жооп берүү. Аллах Тааланын пайгамбардын атынан жооп бериш үчүн анан кээ менимче мындай болсо керек дейт. Дин сениңче болбойт да. Кээ бир городскойлор по-моему деп коет. По-твоему эч качан болбойт. Сен дин жөнүндө маселе айтпагын. Жакшы үйрөнгүн.